Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери үчүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан нефти эс алуу зонасы ачылды. Жайкы эс алуу учурунда ишкананын кызматкерлери ысык көл жээгинде өткөрүүгө шарт түзүлдү. Мында бир эле учурда 48 адам эс алууга ылайыкташкан. Бир жума болду. Мына бүгүн ачылышын кылып атабыз. Мен келип ушул жерде рабочийларды алып даярдык көрүнүп атат негизинен. Ысыкта, суукта иштеген жумушчуларыбыз, карамайды кармаган жумушчуларыбыз, ысык суукта машина айдаган жумушчуларыбыз, эртеден кечке жаш балдар менен болгон биздин садиктеги воспитательдерибиз, ушулардын баардыгы бир көлгө келип, жыл сайын өзү эле эмес, семьясы менен келип, ушул жерде эс алып, көңүл ачып кетсе деген максатта. Бул жерде обычный эле номерибиз бар. Кирип көрсөңөр болот. Бул жерде 3 адамга местасы бар. Санузелі бар. Келіп бұл жаққа көрсеңер болады. Бұл семейный комната болады. Мысал, семьясымен келіп аталып етсе, кровать, там есть, здесь, но жерде тағы бар. И санузелді көрсетіп қойын сізге. Таза, чисто, ремонттар қылып, жашнақай қылып қойышты. Нефти эс алуу аймагы 2 имараттан турат. Эс алуучулар үчүн толук кандуу ыңгайлуу шарттар жаратылган. Жумушчулар үчүн 3 маал тамак аш уюштурулган. Ошондой эле ашканага керектелүүчү атайын заманбап жабдыктар менен толукталган. 48 орун бар. 3 маал тамак ашы. Биринчи, экинчи тамак аштары, салаттары, аябай тамактары жакшы. И өзүбүз бар жокту көзөмөлгө алабыз. Буга чейин Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчулары ысык көлдөгү ар кайсы эс алуу жайларына барып жүрүшкөн. Эми ишкананын өзүнүн карамагында эс алуу аймагы ачылганы чоң жетишкендик. Мүмкүнчүлүк болушунча сатып алып эс алдырып аттык жумушчуларды. Конечно, мында ар кандай жерден сатып алабыз. Алардын шартына көнөбүз. Тамак ашы башкача болуп калышы мүмкүн. Жатакана, анан биз ушул касиеттүү көлдүн жээгинен бир ушундай коттедж сатып алайлы деп көп жылдан бери аракет кылдык. Көл жээгинде эс алуу борборун ачуу демилгеси буга чейин көтөрүлүп, бирок колдоо таппай келген. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Тынарбек Мисралиев жана башкармалыктын төрагасы Нургазы Нишанов аталган маселени колго алып, эс алуу борборун ачуу үчүн тийиштүү тапшырмаларды берген. Учурда курулуш жумуштары аяктап, эс алуучуларды кабыл алууга даяр. Правлениянын төрагасы Нургазы Нурланович менен көп аракет кылып, экөөбүз мен ушу инициатива киргизип сатып алайлы деп, мына быйыл сатып алууда отурабыз. Биздин негизги максат ушу жумушчулардын курсагын ток кармап, көлдө жакшы эс алдырып, жатаканасы ушул душу менен жакшына бала чакасы менен келе салганга шарт түзгөнгө аракет жасап атабыз. Көл, пляж жакын, келсе да өздөрү көрүшөт. Пляж жакын, буйруган экен. Кудай кааласа, мен ойлойм жумушчуларга деле жакса керек деп. Азыр жылдан жылга Искөлгө барып эс алган биздин жарандарыбыз көбөйүп. Мунай өндүрүүдө ишкананын кызматкерлери аба ырайынын катаал шартына карабастан жумуштарын токтотпой эмгектенишет. Кыргызнефтегаз башкармалыгы жумушчулардын ден соолугун бекемдөө үчүн алгылыктуу аракеттерди көрүп келет. Алсак нефти санаторий профакториясында жумушчулар даарыланып эс алууга толук шарттар бар. Ошондой эле Арсанбаптагы нефти эс алуу зонасы жана Зорка лагери иштеп келет. Эми катарга ысык көлдөгү нефти эс алуу аймагы менен толукталды.